Bismillah, alhamdulillah, ve salatu ve selamu ala Rasulillah, ma'bады. Assalamu alaikum, rahmatullahi ve berekatuhu, hormatly dostlar. Sabaqtar ustulantабыз jin жана шайтандар аламы. Өтүлүүчү маселебиз жиндерден корголуучу, тосулуучу себептер, куралдар, жолдор. Ошол маселеде келме ла илаха иллаллахтун жакшы пайдасына токтолгонбуз. Ошол ла илаха иллаллах балким эң чоң шайтандардан болгон тосук экендиги тууралуу баяндаганбыз. Ушул маселеде ла илаха иллаллахтын фазилеттери, артыкчылыктары тууралуу баяндап айтып атканбыз. Ошол артыкчылыктарынан дагы бир бул ла илаха иллаллах деген келме бул Аллах менен анын пендесинин ортосундагы келишим болуп эсептелет. Мындайча айтканда кимде ким ушул келишимди аткара турган болсо, кыямат күнү көптөгөн жакшылыктарга жетишет. Аллах Таала Кур'анда айтат: "Аузу биллахи минеш-шайтанир-раджим. Ла ямликуна шафаата илля ман иттахаза индер-рахмани ахда." Эч ким шафаатка акылуу болбойт дейт Аллах Таала. Алар шафаатка акылуу болбойт. Бир гана кимдин Аллах менен Ар-Рахман менен болгон ортосунда келишим гана болгондор гана шафаат кылылат. Шафаат деген сөз ошол кыямат күнү Аллах Таала ар бир мусулман ыймандууга шафаат акысын берет. Мындайча айтканда өзүнүн жакынына болобу, өзүнүн ошол жакын кишилерине, туугандарына, туушкандарына Аллахтын астында шафаат кылылат. Мындайча айтканда сураналат. Аллахым, ушуну кечир деп сураналат. Ушуну мээримиңе бөлө деп сураналат. Ушул нерсе ушуну шафаат дейт. Бирок бул шафааттын шарты бар. Шафаатты Аллах Таала бир гана ким ушул ла илаха иллаллахтын элинен болсо ошол гана берет. Мындайча айтканда мусулман гана шафаат кылат, ыймандуу гана. Кыямат күнү бөлөк эч ким шафаат кыла албайт. Жана Аллах Таала ыраазы болгон затына шафаат кылганга мүмкүнчүлүк берет. Жана ыраазы болгон ошол эле учурда ыраазы болгон затка шафаат кылат. Мындайча айтканда мусулманга гана шафаат кылат. Мусулман эмес ыймансыздарга шафаат эч качан берилбейт ал мүмкүнчүлүк. Экинчиден, аларга шафаат да кылынбайт. Ошон үчүн Аллах Таала ошол нерсени мына бул аятта ачык айкын айтып атат. Эч ким шафаатка ээ болбойт, акылуу болбойт. Бир гана кимдин Аллах менен болгон ортосунда келишими гана болсо дейт. Ошонун аяттын тафсиринде Ибн Аббас, Аллах Таала алардан ыраазы болсун, айткан. Бул жерде келишим деген сөз ла илаха иллаллах деген келме, көөлүк деген. Мындайча айтканда, ла илаха иллаллахту ким ишке ашырган болсо, мусулман болуп, ыймандуу болуп, бул дүйнөдөн өткөн болсо гана ошол шафаат кылат деген, ошол келишим деген сөздүн мааниси ушул. Жана бүт өзүнүн күч кубатынан кол жууп, Аллахка умтулган, Аллахка гана өзүн тапшырган пенде деп айтышкан. Мына ушул такыбалыктын эң бийик даражасы деген. Ла илаха иллаллахты ишке ашырып, жана өзүңдү Аллахтын астында кандай акыбалда болобу, бул дүйнөдө өзүңдү күчтүү сезесиңби, алдуу сезесиңби, ошол нерседен кол жууп, Аллахтын күч кубатына таянып, Аллахка өзүңдү тапшырууну, ошону такыбанын эң бийик даражасы дейт. Ошон үчүн келишим кылган гана пенде Аллах менен, келишим деген ушул ла илаха иллаллахту бул дүйнөдө ишке ашыруу экен, жүрөк менен, тил менен, жасаган иштериң менен тастыктоо экен. Мына ушуну кимде ким кыла турган болсо, ошол келишимге ээ болот жана кыямат күнү Аллах Таала ага шафаат мүмкүнчүлүгүн берет деген мааниде. Дагы бир фазилети жакшылыгынан ла илаха иллаллах келмесинин бул үзүлбөгөн жебе болуп эсептелет. Үзүлбөгөн жебе болуп эсептелет. Кимде ким ушул жебени кармана турган болсо, албетте ийгиликке жетет. Кимде ким карманбай турган болсо, албетте кыйроого учурайт, жоготууга учурайт. Аллах Таала Кур'анда айтат: "Аузу биллахи минеш-шайтанир-раджим. Фаман якфур бит-тагути ва ю'мин биллахи факад истамсака бил-урватил усқа." Кимде ким тогуттардан кол жууп,
Тогут деген маани биринчиде шайтан кирет бул нерсеге. Жана баардык Аллахтан бөлөк сыйынуучу нерселердин баары ушул терминге, ушул сөзгө кирип келет. Тогут деген. Мындайча айтканда, ар бир өзүнүн чегинен чыккан нерсенин баары тогут болуп эсептелет. Ошол себептен бул жерге ошол сыйынуучу, Аллахтан бөлөк сыйынуучу заттардын баары кирип калат. Биринчиде шайтан кирет, иблис, сыйынуучу нерселердин баары кирип кетет. Жана жада калса, бул нерсеге бир гана түздөн түз сыйынуучу нерсе эмес, көз менен көрө турган. Балким нафстын каалоосу дагы тогутка айланышы мүмкүн. Мындайча айтканда, кимде ким каалаганын кыла турган болсо, себеп дегенде Аллах таала коюп берген чектер бар, ал чектерден чыкпаш керек. Мисалы үчүн кимде ким ошол өзүнүн каалоосун кудай кылып алгандар дагы болушу ыктымал да. Мисалы үчүн ушул зына кылып жүргөндөр, мисалы үчүн токтобой ошол ар кандай баңги-заттар менен алек болгондор, ар кандай зулум кылгандар, бүт баардыгы тең ушундай бир деңгээлге жетет, ушул нерседен баш тарта албай калган деңгээлге жете турган болсо, ушул күнөөлөрдө албетте бул тогутка айланып, ошол нафсы жана ошого сыйынган сымал болуп калат. Мына ушул нерселердин баарынан биринчи кол жууш керек дейт. Аллах таала айтып атат, кимде ким ушулардан ушул Аллахтан бөлөк сыйынуучу нерселердин баарынан кол жууп, анан ушул тазалыктын негизинде Аллахка ыйман келтирсе дейт. Аллахка ыйман келтирсе, моюн сунса, анда үзүлбөгөн жебени ал кармаптыр дейт. Ал эч качан үзүлбөйт. Себеби бул бекем ыйман, ислам деген жебени карманды деген сөз. Бирок шарты тазалануунун негизинде ыйман келтириш керек. Себептигинде эгерде тазаланбай туруп, ошол күнөөлөрдөн тазаланбай туруп, ошол ыйманга киришем десең, анда бул туура болбой калат. Себептигинде Куран менен сүннөттүн далилдери ошол нерсени таказа кылат, талап кылат. Бөлөк аятта Аллах таала айтат: وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. Кимде ким өзүнүн жүзүн Аллахка моюн сундурган болсо дейт. Мындайча айтканда, кимде ким Аллахка моюн сунган болсо, ыймандуу болгон болсо, Аллахтын буйруктарын аткарып, тыюулардан баш тарта турган болсо деген сөз. Мухсин ахвалына дейт. Мухсин деген ар бир ибадаттарында Аллахтын жүзүн каалаган ахвалда, Аллахты көрүп тургандай, же Аллах көрбөсө, Аллах аны көрүп турарын эч качан унутпаган ахвалда ибадат кыла турган болсо деген мааниде, анда кайра Аллах таала айтат, анда үзүлбөгөн жебени кармаптыр дейт. Бунун ыйманы дурус деген сөз. Бунун исламы туура деген сөз. Бунун акыйдасы албетте саламаттуу деген сөз маани чыгат бул жерден. Ушул жерден токтоп турабыз. Бүгүнкү өтүлүүчү дуабыз, үйрөнүүчү дуабыз бул өйдө көздөй ким бараткан болсо, мисалы үчүн тоону көздөйбү, өрдү көздөйбү, өйдөлөнгөндө машина мененби, жөө мененби айырмасы жок. Ошондо айтылуучу кайсы зикирди айтыш керек. Анан кайра ошол өйдө чыгып туруп, ылдый түшкөндө, ылдый көздөй басканда, түшкөн маалда кайсы зикирди айтыш керек. Имам ад-Даракутни Жабир ибн Абдиллахтан риваят кылат. Жабир радыйаллаху анху айтат: биз пайгамбарыбыз менен сапарга чыкканда, кайсы жерде эгерде өр боло турган болсо, өйдө чыксак, Аллаху акбар деп Аллахты улуктачык дейт. Кайсы жерде ылдый түшө турган болсок, анда Субханаллах деп айтчык дейт. Аллахты жаман нерседен арылтчык дейт. Ошон үчүн бул зикирлерде пайда өтө көп. Мисалы үчүн киши өйдө көздөй көтөрүлгөндө эмне үчүн Аллаху акбар дейт? Себептигинде ушул ахвалга ылайыктуу зикир болуп эсептелет. Себептигинде көтөргөндө, мисалы үчүн тоого көтөрүлөсүңбү, өргөбү, бийиктик өзүнчө бир мындайча айтканда айбатты жаратат. Себептигинде, мисалы үчүн тоо Аллахтын улук бир маклугу. Тоо өтө бир чоң бир маклук болгондуктан жүрөктө бир айбатты жаратат. Ошон үчүн Аллаху акбар деп айтасың, Аллах таала ушул тоодон да чоң деген мааниде, тоодон да улук деген мааниде. Аллах бүт нерседен улук. Кайсы бийик, кайсы чоң нерсе болбосун, Аллах ошол нерседен бийик дагы, чоң дагы. Ошол нерсени унутпай, ошол нерсени Аллахтын улуктугун, бийиктигин сезе билиш үчүн, элестете билиш үчүн ошо өйдө көтөрүлгөндө Аллаху акбар деп айткан, бул ылайыктуу болуп эсептелет.
Өзгөчө бүгүнкү күндө кимде-ким сапар кыла турган болсо, самолетко отурганда, самолет көтөрүлгөндө, ошо көтөрүлгөн маалда, ошо түзөлгөнгө чейин Аллаху акбар деп зикир кылыш керек. Андан кийин ошол түшкөн маалда субханаллах деш керек. Себеп дегенде эмне үчүн субханаллах дейбиз? Субханаллах деген зикирдин негизги мааниси бул Аллах тааланы жаман төмөн нерседен арылтуу деген маани. Ошон үчүн төмөндөгөндө Аллах таала бул төмөн нерседен аруу зат деген мааниде субханаллах деп Аллахка зикир кылабыз. Жана дагы бир чоң бир маанилер бар. Алымдар айтышкан. Эмне үчүн Аллаху акбар, эмне үчүн субханаллах дейбиз? Эмне үчүн субханаллах дейбиз? Себеп дегенде бир коктуларга, ылдый жакка түшүп калганда, мындайча айтканда таар жерге түшкөндө же болбосо ахыбал кыйындашып, кээ бир учурда мындайча айтканда көкүрөктү сыгып жашоону тартып ийет. Ушул ахыбалдарда дагы субханаллах деген жакшы болот. Себеп дегенде алымдар Юнус алейхисаламдын жанакы дуасынан пайда алып, жанакы киттин, балыктын ичине калып калганда, ошондо Аллах таала эмне деген? Эгерде таспих айтуучулардан болбогондо ал дейт, Юнусту айтып атат Аллах таала, анда кайра адамдар тирилгенге чейин, кыямат күнгө чейин ошол балыктын курсагында кала бермек дейт. Ошол себептен кайсы дуаны айтты Юнус алейхисалам? Ла илаха илля ант субханака. Ушул жерде субханака дейт, сен аруу затсың дейт, бүт жаман нерседен. Ла илаха илля ант субханака ва кунту миназ залимин дейт. Ey Allah'ım, senden bölek sыйынууга татыктуу зат жок. Сен бүт жаман нерседен аруу затсың. Мен чындыгында залым заттардан болдум дейт Юнус алейхисалам. Ошондо Аллах таала ошол балыктын караңгылыгынан чыгарып, ошол тасбихинин Аллахты жаман нерседен аруулагандыгы үчүн ошону себеби менен Аллах ийгилик берип, ошо курсагынан чыгарып куткарат. Ошон үчүн ошондой бир акыбалдарда дагы эгерде кыйын болуп, ошол өзгөчө ошол ылайыктуу жери коктуларда ошондой бир мындай бир коркунучтуу бир акыбалдар болот. Ошол таштар түшүшү мүмкүн, көчкүлөр түшүшү мүмкүн. Ошол жерлерде субханаллах деген зикирди айткан өтө ылайыктуу жана туура болот. Жана жашоодо кыйындашып кете турган болсо, кысташып кете турган болсо, ошол зикирди эгер айта турган болсо, Аллах таала албетте ал пендесине ийгиликти берет жана куткаруусун берет жана жардам берет. Аллах таала баарыбызды Аллахты арылткан, жаман нерселерден арылткан заттардан кылсын жана Аллахты дайыма улуктаган пенделерден бизди кылсын. Кайсы жерде болбойлу дайыма тилибизден Аллах улук, Аллаху акбар деген зикир түшпөсүн. Жана кайсы жерде болбосо Аллахты арылткан субханаллах деген зикир түшпөгөн пенделерден кылсын. Жана шайтандардын зыянынан бизди сактасын, васвасаларынан сактасын, айлаларынан сактасын. Жана ошол сабактарыбызды ихластуу, берекелүү, дайымдуу кылсын. Субханаллахумма ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Görüşкөнчө сак саламатта болуңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.